Алишеров Элдар Турдалиевич учурда экономика министринин орун басары кызматын аркалайт. Буга чейин Акылбек Жапаровдун жардамчысы экени айтылып, бийликке дал ошол депутаттын көмөгү менен келип калганы көтөрүлгөн. Ну не вопрос, только намекни, куплю тебе и общагу, и пацанов куплю. Министрдин жаш орун басары учурда 35 жашта. Бирок экономикалык тармактарда көп деле жылыш жасай алган жок. Учурда күчтүү кадрлардын жоктугунан өлкө экономикасы да ич жыгылыш абалга кептелгени белгилүү. Элдар Алишеровдун таржымалына токтолчу болсок, өкмөттүн аппараты, жеке уюмдар, банк жана депутаттын жардамчысы сыяктуу кызматтарды аркалаган. Андан соң бул майлуу орундукта очо калган. Элдар Алишеров экономика министринин орун басары. Жакында эле теледебатта ушул сыяктуу кадрлар экономиканы тескерисинче талкалап жаткандыгы да Элдар мырзанын дарегине даана айтылган. Анда өкмөттөгү сабатсыз кадрлардын түшүнүгү төмөн экенин депутат Чыныбай Турсунбеков министрдин орун басарынын бетине айткан жайы бар. Ушуга окшогон жигиттер экономиканы өлтүрүп аткан эми түшүнүп атам. Анткени себеби кайсыл келесо киши жөн акчасын байлап уну сатылбай атса, тиги складына толтуруп коет. Бул мындайды элдин баарын заблужденияга киргизип, мындай адаштырып, элдин баарын кимдир бирөөнө душман кылып аткан, могу окшогон чалабыла теорияны үйрөнүп алып, теорияны жакшы окуп атып мен көрдүм да. Турмуштан нөл, анан кийин келип акылман болуп, өкмөттө отуруп алып, өкмөттө туура саясат жүргүзүп аткандарда мен дагы жолу айтам. Кыргызстанда 5-6 жылдын ичинде жүздөгөн дистрибьюторлор жок болду. Карагыла статистиканы, эмне кылып? Эшек такалап отурасыңар. Статистиканы карасаң жок официальный дистрибьюторлор. Бирок ошол товарлар келип атат да Кыргызстанга. Контрабанда менен келип атат. Анын үчүн иштебейбиз. Силер кимдир бирөөнө кошумат кылуу үчүн иштебегиле, кимдир бирөөнө жагыш үчүн. Силер элдин кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн иштегиле. Кече эле ун маселесин түшүнбөй көтөрүп алып кагуу жеген Элдар мырза унду таштап, нефти маселесине көз кызарта баштады. Дегенибиз Кыргыз Республикасынын аймагынан нефть продукцияларын алып чыгууга убактылуу чектөө коюу жөнүндө токтомун коомдук талкууга коюп, акырын өткөрүп кетүү аракетин көрө баштады. Эгер жаш министрдин орун басары даярдаган токтом өтүп кетчү болсо, мамлекеттеги акырындан ишмердигин улап, казынага ири салык төлөп келе жаткан Кыргызнефтегаз ишканасы толугу менен банкрот болот. Андагы 3000 киши ишсиз калат. Демек 3000 үй бүлө киреше булагынан айрылат. Өндүрүлгөн мазутту сатып ала турган ички кардарлар жокко эсе болгондуктан 94500 тонна мазут складтарда туруп эскирет. Бул экономикага чоң жоготуу экенин жаш министр эсине деле алган жок. Бул мындай эмес да түз Дагы бир кызык жагдай. Элдар Алишеров мамлекеттик ипотекалык компанияда жеңилдетилген үй алуучулардын тизмесинде катталган. Азыр бир канча мугалим, дарыгер сыяктуулар ипотеканын кезегин ала албай, көрүнгөн эшикти каккылап жүргөндө министрдин орун басарынын бул аракети кызматтык абалдан пайдалануу болуп калбайбы деген суроо жаралат. Өндүрүшчүнү, товар чыгарганды элге душман кылган жагынан чемпионсуңар билебиз. Бирок ошол эле мезгилде жанагынтип контрабанда жасап аткандар, кырша кылгандар бүгүн келип, кимге кыйын болот? Ошол өндүрүшчүгө кыйын болот. Андай болсо өндүрүштү өндүрө албасаңар, теорияны билген менен практиканы түшүнбөсөңөр, эң жакшысы өзүңөр оокат кылып көргүлө ошентип. Элдардын бул оюн уккандар таң калышууда. Өлкөнүн атамекендик өндүрүшү өзү да аз экенине карабай, мындай жолго баруусу чыккынчылык катары кабылданууда. Тез арада жаш министрдин ордуна коюп, керек болсо кылмыш ишин козгоо менен камаш керек деген пикирлер пайда болууда. Муну белгилүү серепчилер көтөрө баштады. Токтомдун авторуна кылмыш ишин козгоо керек. Албетте, акыл эси, аң сезим менен ой жүгүткөн адам Элдар Алишеров токуп жаткан токтом үчүн жазалансын деп айтышат. Токтомду колдобоого коомчулукту дагы үндөө керек. Өлкөнүн кызыкчылыгынан, бир уч топтун кызыкчылыгын жогору койгон мындай атка минердин орду түрмөдө. Эми бул аракеттерге тез арада чара көрүү зарылдыгы болбосо, Элдар мырза дагы бир жаратмандык кыла коем деп, экономиканы тескери багытка буруп алуусу да толук мүмкүн.